Қазақстан унду бизге чыгарбайбыз деген ушундай чечим кабыл алышыптыр. Биз 30-жылдары казак туугандарыбыз ачка калганда кыргыз эли сактап калган. Дайым ушундай кыйын мезгилде биздин кошуналарыбыз ушундай мамиле кылат. Эмне үчүн унду жабыш керек? Бизде таможный союз бажы биримдиги иштеп атабы? Фактически бүгүн иштеген жок да. Аны сиздер маселени коюшуңуздар керек. Же иштеш керек. Же болбосо ушул кырдаалдан чыкканга чейин ушул режимди токтотуп, өз-өзүбүзчө окат кылышыбыз керек. Таможнянын түшкөндөн биз пайда табабыз деген маселе эмес бул жерде. Бул жерде биз бизнеске эркиндик берип, бүт жактан келе турган оборудованияларыбыз эркин келип, унду казак туугандарыбыз бербесе башка жактан алып, ушундай тиричилигибизди өзүбүз жасашыбыз керек. Эмне үчүн бүгүн ошол бажы биримдигинин нормалары иштебей атат? Значит, бул иштебей турган маселе экен да. Маселени кабыргасынан коюшуңуздар керек сиздер. Убактылуу тиричилик бүт ушул бажы биримдиги өлкөлөрдүн ордуна келгенге чейин ушул турмуш тиричилиги убактылуу токтотуп, өз-өзүбүзчө, өз алдыбызча окатыбызды кылышыбыз керек деген маселени коюшуңар керек. Рахмат.